Assalamu alaikum. Desin TV YouTube kanalının kadırman görermandары, biz Moskvanın çak ortası Krasnaya Ploshchad Kızılayantın yanında turabız. Özüne ele girip keteli desek, bugünkü şaylonun akırkı gününe baylanıştı. OMON saldattарын tığıp koyuptur. Gir albay kaldık. Keyinki efirdi oşol Kızılayantın özünün dağı jasooga hareket kılamın. Aman esen bolsok, anın bарын көрсөтөбүz. Ал эми азыр болсо, geçeki günkü efirдин мындай жыйынтыктарын айта кетели достор. Geçe günü men Derski deputat деген ат менен таанымал, баалык эмес, кайдыгер эмес, мурунку чакырылышта да депутат болгон, азыркы чакырылышта депутат болгон мен өзүм оң пикирдемин ал жигит жөнүндө. Ар ким ар кандай ойлорун айтат экен. Шайлообек Атазовду айтып мындай көпчүлүктүн назарына койдум эле, абдан жакшы пикирлер болду. Эми мындай пикирлер да болду. Эми ал көпчүлүк экен, ар кимдин өзүнүн субъективдүү ойлору бар. Ага биз эчтеке дей албайбыз. Айтор кече күнү 22 миң ошол биздин берүүнү 22 миң адам көрдү. Андан кийинки эфирим Жди менянын кыргызча варианты деп бир Жамиля деген эжебиз чакырып, Исмат деген илгерки бир тааныштарынын балдарын издеп жаткан экен. Түшүмө кирип калды эле, апасы кириптир, эмне болуп кетти экен деп, кыжалат болдум деп мага чалды эле. Бардык, бекеринен ошол каза болуп кеткен апасы түшүнө кирбеген окшойт, жайы жаннаттан болсун. Ошол эжеке издеп аткан Исмат аламдан өтүп кеткен экен. Келинчеги Майлы суу шаарында экен, балдары бар экен. Ал эми дагы биздин бир Зейнеп Калдыбаева деген курдашыбыз, ушул Facebook'та аябай активдүү колдонуучу, ошол киши жүгүрүп Исмандын өзүн таап берип, мага дагы чалды, эжеге чалып, жолуктуртуп, эфир аркылуу ошентип биздин кечээки берүүбүз жакшы натыйжасын берди. Ура деп койсок боло берет. Эртеге достор, эртеге эмес, бүрсү күнү экен, 19 күнү менин операторум кел атат. Мен билетине акча салдым, башкасын кылдым, тосуп алып, чоң бир проектлерди кылабыз деп эле лампочкаларды күйгүзүп, противотуманный жанакыларды жагып коюп, антенналарды чыгарып каттуу даярданып атам. Мен анда көрөбүз, абдан көп каражат талап кылынат экен, андай күчтүү. Аны мен Мистер Мирадил деп коем. Ошол Мистер Мирадилдин келишинде каттуу даярдык жасап жатам. Мен өзүм тосуп алганды көрсөтөмүн. Силерден кичине жардам сурадым эле. Эми күлкүлүү да. 22 миң адам көрүп, андай мындай деп пикирлер жазып, бир адам 5 миң салыптыр. Эми ошо Алла разы болсун, ушундай күндөрү салгандыгына рахмат. Ассаламу алейкум. Жакшыбы? Эфирдебиз. Аз мен кичине сүйлөшүп алайын, анан биздин кыргыз мекендештерибиз келип калды. Каяктан болосуң? Баткен. Бери келчи. Могу жигит мен айтсам билип калдым. Мени таанысыңбы же тааныбайсыңбы? Жок, голосуңуз. Голосуңуз. Бул жигит Баткендин кайсы жеринен? Таян деген айынан. Таяндыга мен баргам Баткен согушунда. Таяндын немеси Асылбек менен окуганда ким эле азыр помдун аты, сенин помуңарга ошо Асылбектин атын берген. Физкультурында бир окуңуз. Ушундай да анан шайлоо пайлоо деген эчтеке, только мындай эчтеке. Мели давай. Десин ТВ деген YouTube каналдан. Азыркы жаштарды билесиңер, булар саясат кызыкпайт, только мани дегендей. Ошол бул айткан Таян деген помго менин чогуу окуган, физкультурнийди бүткөн, милициянын опер кызматкери, начальник болуп жүргөн Асыл деген досубуздун аты берилген. Мен Таянда кийин кыш тутта 2000-жылкы ошол Баткен окуяларында ошол жерлерде жүргөнмүн. Эми мейли. Анан ошол оператор монтажерымы Мистер Мирадил кел атат. Ал каттуу монтаж, каттуу эмелерди кылат. Анын айлыгы дагы чоң болот экен. Мен баягы противотуманный эмелерди күйгүзүп, обещать этип, каттуу эмелерди кылдым. Кичине жардам бергиле деп сурадым эле. Бир адам 5 миң сом салыптыр, 22 миң адам жөн эле көрүп коюптур. Эми ошого дагы ыраазычылык. Албетте бир 1000 эл адам бир 100 сомдон салып койгондо эле биз бакты муратыбызга жетип, ошо болуп кетет элек. Бирок андай нерсе болбойт экен. Биздикилер кичине каналды колдоо, мурдакыларын колдошту. Мына штатив алдым 5 миңге, эмелерди алдык. Кудайга шүгүр, колдоо эле келатат. Анан кечекиде ошондой. Эми келип калсак, биз реклама андай-мындайга чыга турган болсок, өзүбүз тескерисинче жардам беребиз. Азырынча ушундай кичине мен каналдын алдына жазып коем. Кичине колдоп тургула. Бир 10 күн деп коелу. Анан биз уже рекламага чыгып кеткенден кийин тескерисинче баягындай өзүбүз кайрымдуулук эмелерди кылабыз. Өткөндө да кайрымдуулук жасап келдик. Кыскасы каналды өтө башка деңгээлде, элде жок деңгээлде кылып,
элде жок бир программаларды чыгарууга ушундай пландарды түзүп жатабыз достор. Ошондой саясаттан айта турган болсок, ошол Шайлообек Атазов жөнүндө болду. Башка депутат жанагы Жусупбек Коргонбай уулу деген депутат жөнүндө учкай сөз кылып өттүм. Ал эми кечээ күнү биздин Кыргызстандагы окуялардан айта турган болсок, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров ооз ачар кылган экен. Жанагы биздеки чоң мечитте, түрктөр менен салышкан аябай чоң мечитибиз бар. Имам ким эле? Атын да унутуп атам. Ал жерде көтөрүлгөн бир маселе өткөндө президент мен билбей калган экем. Ушул дин боюнча сүйлөп койгон окшойт. Анан президент айтты, жанагы биздин азыркы жаңы муфтий менен келип бул жерде туура эмес, баягы биз мындай кылдан камырдан кыл издегендей бир мындай эле адашууну бир эмени силер деле мени карагандай президенттен бойлы Кыргызстандын баары карап турат, каяктан адашып, каяктан мындай сүйлөйт экен деп. Динге каршы сүйлөдү дегендей бир түшүндүрмөлөр болуп калган окшойт. Ошону түшүндүрүп өттү, мен көрбөдүм. Негизинен президенттин айткандыгы жана сакалыңарды саксайтпай кичине мындай Турсунбай Бакир уулунун сакалындай кылып, кичине эме кылып жүргүлө, даватка чыга бергиле, эч кимдин каршылыгы жок деди. Мен мына даватка өзүм чыккан бир жолу. Эми Кудайым насип кылса дагы чыгаттырбыз, алдыда ушул Курандарды үйрөнүп башка кылып. Даватка чыкканда деле жанагындай инструкция болуп, каттуу ушундай нерселер болот экен. Баягы уруксат алганда башкада. Ошону президент дагы жакшылап мындай оюңарды келгендей кылбай, жакшына кийинип, мындай жанагы дамбал самбалдарды кийип алып, шалбырагынан тапчканы кийип алып жүрө беришет. Ошондой болбой, кичине эми культурный бололу дедим. Бирдеке десе пахта койду, андай мындай дебегиле. Мен дагы өзүмдүн оюмду айтып атам да. Эми чын эле монтип эле сакалды саксайтып, Аяз атаныкындай кылып коюп алып жүргөндөн көрө, кичине ошол Турсунбай Бакирский кылып койсоңор мындай эмирак да. Жанакы Мыктыбек Арстанбек агам бар го, кээде карасаң ошо Турсунбайский кылып коет, кээде карасаң саксайып калат. Мындай саксайган анча жарашпайт экен да. Ошону айтты окшойт. Кечээ күнү ошондой даваттарга деле каршы нерселер болбойт, андай мындай деп айтты. Анан эми достор, ошол кийинки берүүнү площадьтан, мына азыр мен площадь жабык экен, ушул жактан кылабыз. Көптөгөн пландар бар. Мен бүт ушул базарларды тартсам дейм. Дагы башка жерде жанакындай спорттук өткөндө волейболду кичине тарттым. Бизде дагы спорттук секцияларга барган, спортту ушул жерде жүрүп, Тиверде Үсөн Байкенин баласы волейбол боюнча Зенит, Санкт-Петербургдун Зенит деген командасында ойнойт эле. Кыргыз жигит. Азыр ойнобой койду окшойт. Ошол айтыптыр. Мен дагы өткөндө чемпионатка барсам, Москванын Спартагында дагы волейбол боюнча кыргыз жигит бар экен. Биздин кыргыз жигиттерибиз абдан активдүү, абдан жигердүү бул спорттордо бар да. Мисалы үчүн Чехияда менин өзүмдүн досумдун баласы дзюдо боюнча спорттун чебери болуп, чоң жетишкендиктерди багындырып жүрөт. Ушул сыяктуу мекендештерибиз аябай эле көп. Буйруса мына тиги менин операторым, монтажерлорум келип калса, команданы топтоп атам, бардыгы жакшы болот. Ошол силер кичине берген жардамдан студияны жасап койдум. Кечээ күнү дагы бир иним отургучун алып келип берди. Эми столун койсок, башкасын койсок, анан ошол жерде хромакей бардыгын кылып, сонун эфирлерди жасай беребиз достор. Бүгүнкү кыскача эфирибиз ушул болду. Мен баягы ушундай эргип Красная площадь, Кызыл площадьтан, Кызыл аянттан парадтар болгон жерден эфирлерди кылам деп олугуп келдим эле. Тилекке каршы пландарыбыз ишке ашпай калды достор. Бирок эчтеке эмес, бүгүнкү күнүңүздөр абдан сонун болуп өтсүн, маанайыңыздар бийик болсун, биздики болсо 10 балл, бардыгы жакшы. Саламатта калыңыздар, каналды колдоп туруңуздар. Анан калп эле лайк, анан тиги бу деп койгонуңар менен кичине мындай эме кылсаңар, бизге азыр абдан керек. Мен ошол оператор, башкаларды эмени жасап, анан биз дагы эркин чабак атып чыгып алсак, мындай болуп жүрүп калабыз. Саламатта калыңыздар. Бакыт Сулайман болду.